الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Туғандар, Аллах Таала бүгінгі күнімізді берекелі қылсын. Біліп білбей қылған кемшілік қаталарымызды Аллахым кешіріп, ақыреттегі даражаларымызды Аллахым биік қылсын. Туғандар, Аллах «Ва ма халақтул джинна вал инса илля лиъбудун» Құранда жаратқан жин затын, адам затын маға сыйыну үшін жаратқанмын дейді. Ошондуктан ардайым мұсылман бір туғандар, біз бири-бирибиздин алдыбыздағы милдетибиз акыретти бири-бирибизге эстетип турубуз. Аллах Тааланы эстетишибиз керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын бизге үйрөткөн таалимдерин эстетип турушубуз керек. Шариатыбыздагы эрежелерибизди бири-бирибизге эстетип турушубуз керек. Адам унутчак, инсандык табиаты менен жаратылган ушундай макулук. Ошондуктан Аллах Таала «Вадаккир фа инна зикра танфаул муъминин» имандуу адамдарды эстеткин. Имандуу адамдарга мына ошол эстетменин пайдасы тиет деп Аллах Таала Кур'ан Каримде айтты. Биз бул нерсеге капа болбошубуз керек. Ал-муъмину мир'атул муъмин. Момундун күзгүсү. Бири-бирибизге акыреттик, пайдалуу, Аллахтын ыраазылыгы болгон нерсени айтып, эстетип, эскертип коюу тугандар биз үчүн бул бир туган мусулмандардан болгон бир белек сыяктуу биз кабылдашыбыз керек. Албетте ар бир нерсенин өзүнүн адеби бар. Ар бир нерсенин өзүнүн адеби, маданияты болот. Ошондуктан тугандар биз бул эстетмени чын жүрөктөн калыс Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн деген ниет менен жасашы керек. Биз ошондой жасашыбыз керек. Кээ бир адамдарга акыл насаат үйрөткөндө мына ошол адамдын абирин төгүп, ошол адамдын намысына тийип, аны кемсинткен сүрөттө көпчүлүк алдында мисалы бир адамга акыл насаат айтып, ошол адамдын абирин төккөн бул тугандар эстетме деп биз айта албайбыз. Бул эстетме эмес, бул кордук. Ар бир нерсенин адеби бар, ар бир нерсенин өзүнүн маданияты бар. Чыныгы калыстык, чыныгы насихатты тугандар ошону дагы жеткизгенди билишибиз керек. Биз инсан табияты ушундай экен, бат эле унутуп калабыз. Өзүбүздүн багытыбызды, максатыбызды унутуп калган кезде адам тайраңдап туура жолдон тайып баштайт. Миграция болуп, эмгектик миграция менен тугандар дал рызкы табамын деген ниети менен өзүнүн үй бүлөсүн, бала чакаларын үйүнө калтырып, айтайлык мына ошол Москва шаарына бара турган болсо, бирок ошол жерге баргандан кийин бул адам үйүндөгү эң жакын, бул адамдын камкордугуна муктаж болгон адамдарын унутуп, ал жака мээнет кылыш үчүн, рызкы табыш үчүн барганын унутуп, тапкан акчасын ошол жерде тайраңдап жок кылып жүрө турган болсо, тугандар бул адам бир дагы акылы бар инсан үчүн жакпаса керек. Негизги өзүнүн максатын унутуп жүргөн инсан бул адамдын кылган, жүргөн кадамдарын акылдуу адамдар акмактык деп бааламак. Эми тугандар бул ырыскы, тамак аш бул адамдын ушул дүйнөдөгү болгон чектелген жашоо үчүн зарыл болгон нерселер. Адам жебей, ичпей койсо бул дүйнөдө өлүшү мүмкүн. Ошол биологиялык өлүмгө учурайт. 50, 60, 70 ар бир инсандын өмүрү чектелүү. Ал нерсеге күндөн күнгө өзүбүз күбө болуп келип турабыз. Бүгүн барсың, эртең жок. Бул дүйнө жалган дүйнө экенин баарыбыз билебиз. Чыныгы атам экен, биздики бейиш акырет экендигин дагы билебиз. Бирок биз мына ошол инсандык табиятыбыз менен бул нерселерди унутуп өмүр сүрүп келебиз. Кичинекей кыска жашоо ичиндеги болгон ошол жашоосун ашмалтайын чыгарган адамдар критика менен, аны айыптоо менен, жемелөө менен ошол инсанга карашат. Эми түбөлүк жашоосу болгон акыретин талкалаган инсанга болгон көз карашыбыз кандай болуш керек? Бул жашоо макул 50, 60, 70 ушунчалык Кудай эгерде өмүр берген болсо 100 жаш макул жашаган болойлу. Ошол кыска жашоонун ашмалтайын чыгарган инсанга биз надан, акылы жок деген только ушундай бир негатив менен боелгон аттарды гана беришибиз мүмкүн. Ошондой баа гана беришибиз. Тугандар, бирок түбөлүк акыретин талкалап аткан адамга биз кандай баа беребиз?
Сен жаныңдагы адамдар эгерде түбөлүк акыретин билбестик менен мына ошол унутчактык табияты менен акыретин талкалап аткан болсо, кайдыгерлик менен ошол адамдын колунан тартып токтотуп, эскертип, туура жолду көрсөтүп койгондун ордуна үн катпай коюу, туугандар, бул жакшы нерсе. Бул кайдыгерлик. Кайдыгерлик, туугандар. Орустардын айткан бир сөзү бар. Равнодушие подобно смерти. Кайдыгерлик бул өлүм сыяктуу. Өлүмдүн өзү бул кайдыгерлик. Кайдыгерликтин туу чокусу, туугандар, жакын адамдар эмес. Макул, сыртта жүргөн адамдар, коңшусу, классташы, таанышы, алыс тууганы. Кайдыгерликтин туу чокусу мына ошол инсан өзүнүн үй бүлөсү, өзүнүн жаны мына ошол инсан үчүн баары бир. Аялы үчүн, кызы үчүн дайыстык, көз караштан тайган жок. Норма, бул нерсе норма. Сенин кызың кайда жүрөт, ким менен достошуп жүрөт, кайсыл жерде түнөп калып атат, сага баары бир. Аялың жүрөт, айлап акча табам деп үйдө жатасың, сага баары бир. Ким менен жүрөт, акчаны кантип таап атат. Мына ошол кыска жашоону кандыруу максатында ата энелер өздөрүнүн жаш бойго жеткен кыздарын мына ошол миграцияга жөнөтүп, кече күнү мен көрүп атам, бир ролик чыгыптыр, жаш бир кыргыз бала кайрылып атат. Ыйлап кайрылып атат ата энелерге. 30 000, 40 000 сом силерге акча жөнөтсө, силерге ошол нерсе зарылбы? Кызыңардын тагдыры, ошол акчаны кантип таап атканы, кандай жол менен таап атканы силерге айырмасы жокпу? Акча болсо болду силерге. Мына ушул нерсе, мына ошол биздин келечегибизге чоң, эң чоң зыянды, келечегибизге болоткан бомба, замедленного действия деп айта турган болсок, бул туура эмес айткан болобуз. Замедленного действия эмес бул. Илгери баягы кыңырыш 40 жылда билинет десе, бүгүн 40 күндө эле бар жогу ачылып атат. Ошол бузулуп, чет жакта жүргөн ошол кыздар келип, үй бүлө курганда, туугандар, кандай үй бүлө курат? Моралдык разложение болуп кеткен. Ушунчалык деградацияга учураган, өзүнүн вижданы, ичиндеги намысы калбаган инсан келечек үчүн, коом үчүн кандай намыстуу эр азаматтар тарбиялайт? Бул нерсеге көңүл бурбайбыз. Бирөө жарым айтса, биз ошол нерсени кабылдабайбыз. Бул нерсе бизге жакпайт. Дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат деген макал бул өзүбүздүн оозубузда, бирок жашообузда жок. Арамды кылып аткан адамга арамды кылба десе, жакпайсың. Ошол инсан колунан келишинче сага зыян жеткирген аракет кылат. Эптеп сени токтотуш керек, эптеп сен сүйлөбөшүң керек ошол нерсени. Качан ушул кайдыгерлик толук элди, коомду баскан кезде, мына ошол коомдо, туугандар, мына ошол безобразие мына ошондой коомду башталат. Намысын жоготкон кезде бул адамдын адамдык бир касиети, сапаттары жоголот. Намыс, авир деген нерсе жоголот.